Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Ayaldардын сабак берүүсүнө кандай карайсыз? Онлайн. Кейбир адамдар, кейбир ушундай устаздар чыгып алып аялдар сабак бербеш керек, анан эркектер биз укмушпуз, жетишип калдык, бардыгына жетишип атабыз деп айткан сөздөрдү угуп калдык. Кейбирки аялдар бар, ошол сүйлөп аткан адамдан да илимдүү. 20 жыл, 25 жыл илим алган аялдар бар. Кейбир маселелер бар, ал маселелерди аялдар чечкени жакшыраак. Эгерде фикты, ханафи мазхабты жакшы үйрөнгөн болсо. Себеби кейбир маселелер бар, бизди бир ыңгайсыз абалга келе турган темалар бар. Кейбирки аялдар бар, ачык сурай албайт. Ал эми аял устазалар боло турган болсо, алардан каалагандай сурап, анан каалагандай жооп алганы жакшыраак. Онлайн сабак алып аткан болсо, алар ошол жабык, өзүлөрү аялдар кирип, эркектер кирбейт. Эркектер эмне кирип атат аяка? Кирбесин эркектер. Аялдар кирип сабак алса дурус болот. Азыркы заманда аялдарга болгон муктаждык көп. Аялдар ошол онлайн сабак бере турган болсо, сенден көрө ошолордун сабагы жакшыраак. Сен аялдарга сабак берип атканда, чубак устаздын бир айткан сөзү бар. Мен айласыздан барып аялдарга сабак берип атам. Кана бирөө болсо, аялдарга сабак берсе, мен башка ишти кылат элем. Азыр алхамдулилла аялдар бар. 20 жыл илим алып келген, дүйнөдөгү чоң-чоң университеттерде, ханафилерде илим алып келген аялдар бар. Берсин ошолор сабакты. Айыз, нифастан сен чечмелеп бере аласыңбы? Ошол аялдар берсин, аялдарга. Анын ар бир точкасын айтып бере аласыңбы сен? Мындай болса, андай болса, тиягынан акса, биягынан акса деп. Аялдар аялдарга сабак бергени жакшыраак болот. Эгерде айла жок болуп биз эркектер сабак бергенбиз аялдарга, берип атабыз. Эгер кана аялдар өзүлөрүнүн бөлүмүнө аялдар сабак берсе. Анан бир аз эле ушу неме кылып эле, анан аялдар сабак бербесин, биз гана сабак беришибиз керек деген дагы туура эмес. Аялдардын өзүлөрүнүн жамааты бар. Өзүлөрү каалаган суроосун кеңири сурап, ошолордон сурап алганы жакшы болот иншалла. Кээ-бирки илимдүү аялдар бар, сизди кыжаалат кылып коет, ошого. Аллахым разы болсун иншалла.